Жеңиш майрамын белгилүү алгач өчпөз отту жандыруу менен башталды. Талас облусунун башчысы Бакытбек Нарбеков Москвадан келген эскерүү отун Талас шаарынын Борбордук сейил багына алып барып, өчпөз отту тамызды. Бул эл аралык акция катары өтүп, ушул Россия Федерациясынан атайын өкүлдөр келип өчпөз от деп, ушул Кыргызстанга, башка мамлекетке жалпысынан айтканда 12 мамлекетти белгилешип кетти. Ушул өчпөз отту Кыргыз жерине алып келип, бизге мынакей биз дагы ошол жерге катышканга мүмкүнчүлүк алып, атайын чакырылып, ошол жерден сөзүбүздү айтып, ошо биз дагы мынакей Талас жергесине жеке ушул өчпөз оттун кичинекей бөлчөгүн алып келдик десек болот. Эскерүү отунан кийин бүгүн Талас шаарында өлбөс полк жүрүшү өткөрүлдү. Жигердүү шаар тургундары, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, студенттер жана окуучулар Талас шаарынын күнчыгыш тарабындагы аркадан баштап, эч ким эч качан унутулбайт деген урандын алдында Борбордук сейил бакты көздөй жөө жүрүш жасашты. Улуу ата мекендик согуштун 77 жылдык байрамы куттуу болсун. Ура! Өлбөс полк жүрүшүнө катышкандардын саны 500дөн ашты. Алар согушка катышкан аталардын сүрөттөрүн көтөрүп, Бердике Баатыр көчөсү менен ылдый түшүштү. Жөө жүрүшкө катышкандар ынтымакта болуп, жеңиш күнүн жана андагы эрдик көрсөткөн баатырларды эскеришти. Биздин орус кошунабыз болот. Жакшы согушта катышып, өз эмгеги менен согушту жеңип берди бизге. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол күнү көргөзгөн бизге тоба шүгүр болду. Жалпы Талас шаарын, жалпы Кыргыз элин бүгүнкү жакшы жеңиш байрамы менен куттуктайм. Баарыбызга тынччылык болсун, аманчылык болсун. Это мой дед, он ушел на фронт. В 41 году его эшелон разбомбили сразу, они не доехали до фронта. Весь эшелон погиб. Бул менин чоң атам. 1941 фронтко жөнөгөн. Бирок чоң атамдарга душмандар тарабынан кол салынып, алар бараткан эшелон фронтко жетпей калган. Эшелондогулардын баары курман болгон. Бизде азыр чоң атамдын сүрөтү да жок. Бирок мен чоң атам менен дайыма сыймыктанып келем. Ошон үчүн бүгүн өлбөс полк жүрүшүнө чыктым. Анын эртегин унутпаганга аракет кылам. Жана балдарымдын дагы эсине дайыма салып эскертип турам. Биздин чоң аталарыбыздын эртеги менен ушул күн келген. Биз аны эч качан унутпашыбыз керек. Без наших дедов, без этого подвига мы бы никогда не родились. Об этом мы должны помнить. Бардыңыздарды 9 май жеңиш майрамымен куттуктайм. Акыркы кездерде көп ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Биз кааларыбыз элибизге эң биринчи тынччылык болсо, азыр заман жаман эмес. Кээ бирлер айтып атат, заман жаман. Эң жакшы заманда жашап атабыз. Ушуну кут кылсын, дайыма тынчтык болуп, өнүгүп өсө берели Кыргыз эли. Баатырларды эскерген жөө жүрүшкө Талас шаарынын жаштары дагы активдүү катышты. Өзүңүздөр байкагандай эле ошо көчөлөрдөн чыгып кошулушат. Топ-топ болуп. Азыр көрүп атабыз. Ошол азыр ошол эмеден аркадан баштаганбыз. Ошодон бери келатабыз. Жеңиш күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Баарыңыздарга майрам кут болсун. Жалаң жеңиш күнүндө ушундай жакшы күндөрдө ачык асман бардык кыргыз элине каалайм. Өлбөс полк жүрүшүндө катышуучулар Талас шаарынын кире беришиндеги аркадан баштап Борбордук аянтка жакын жайгашкан сейил бакка чейин барышты. Жалпы жоонун аралыгы 3 километрден ашык жолду жөө басып өтүштү. Бул өлбөс полк 4-ч жолу парад өтүп атыр. Анан быйыл өзгөчө аябай жакшы өттү. Ушу аябай много мектептер кошулуп, жанагы чоң эмес калың эл болуп, абдан жакшы болду. Бул негизи биздин патриот тарбиябыз ушул да. Ушун үчүн ушундай көбүрөөк өткүзүп, ушу балдарга түшүндүрүш керек. Параддын мааниси эмнеге согуш болгон, ушу экинчи согуш болбосун деп ушун биз эметкенге ушу аракет кылыш керекпиз да. Өзгөчө элдин маанайы жакшы, элдер кубанып атыр, аны айтып атыр, дагы чыгабыз, дагы эметебиз, дагы көбүрөөк эметебиз деп элибиздин жана ушундай патриот эмеси, ан сезими ойгонуп атыр да. Жыл өткөн сайын улуу ата мекендик согушка катышкандардын саны азайып баратат. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 3 гана ардагер калды. Алардын бири Кудаке Молдалиев, убактылуу Бишкек шаарына тургандыгына байланыштуу Таластагы иш чарага келе алган жок. Калган 2 ардагер
Александр Филкин менен Араки Арстанбеков атайын советтик автоунага олтургузулуп, Талас шаарындагы өчпө сотко алынып келинди. Согуштун катышуучуларын облус башчысы Бакытбек Нарбеков коштоп келди. Өчпө сотко эл чогулуп, баатырлардын эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Жоокерлердин катышуусунда асманга залп атылды. Андан соң баатырларга Куран түшүрүлүп эскерилди. Белгилей кетсек, чоң аталардын каны менен келген улуу жеңиш майрамына быйыл 77 жыл болду. Митинг реквиемде Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов сөз сүйлөп, бул тарыхый күндүн маани мазмунун белгилеп, баатыр аталарга таазим кылды. Мына бүгүн Кыргыз Республикасы боюнча, анын ичинде Талас шаары боюнча дагы жөө жүрүш жүргүздүк бессмертный полк. Бул абдан бир идеологиялык жактан бир чоң иш-чара болду. Себеби дегенде 3-4 муундагы ошо баатырлардын урпактары өз аталарына таазим кылды. Акырында Талас элине, жалпы Кыргыз элине, жалпы дүйнө жүзүнө ачык асманга алайт элем. Биздин ата-бабаларыбыздын курмандыгы кабыл болуп, жараткан Алла Таалам жер жүзүндө мындан кийин согуш апаттан сактасын. Кыргыз элиме бакубатчылык каалайм, адеп ахлак каалайм, өсүп өнүгүү каалайм. Дагы бир ирет улуу жеңишибиз кут болсун. Мындан тышкарыдагы бир катар шаар тургундары сүйлөштү. Алар өз сөзүндө душмандын огунан тайманбаган аталардын эрдигин, кыйын күндөрү суу кечип, түн уйкуда жатпай эмгек кылган апалардын каармандыгын баса белгилеп, жалпы Талас элин кыйынчылык менен келген 9 май жеңиш майрамы менен куттукташты. Талас элиме, жалпы Кыргыз элибизге тышчылыкты каалайбыз, бейпилдикти каалайбыз, мейкиндикти, асманыбыз ачык болсун, эл жерибизге береке берсин, элибизге ырыскы ынтымактуулук болсун. Эч качан согуш болбосун. Элибиз өссүн, өркүндөп, экономикасы жактан өнүккөн, элибиздин турмушу жакшырган мыкты өлкө мамлекеттен болалы. 9 май аталардын согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын тынчтык үчүн, жеңиш үчүн курман кылган күн. Тарыхта 77 жолу белгиленип жаткан митинг реквиемде кандуу согуш күндөрүн эске салган ыр саптары көркөм окулду. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.